Hi guys, bugün angliz tilindegi personal pronouns, жактама ататоочтун бардык түрлөрүн үйрөнөбүз. Ататооч деген эмне? Кыргызчадагы эрежесине көңүл бурабыз. Ататооч бул зат, сын, сан атоочтордун ордуна колдонулуучу жана алардын белгилерин атабай, жалпылап көрсөтүүчү сөздөр. Дейт бул жерде. Мындайча айтканда, ататооч заттын атын атабай, заттын ордуна колдонулуучу сөз. Ататоочтор англисчеде да эки түргө бөлүнөт: көптүк жана жекелик сан болуп, singular and plural. Бүгүн ататоочтун жактама ататооч деген түрүн үйрөнөбүз. Мындайча айтканда, мен, сен, алар, биз, сиз деген сөздөрдүн англисче которулушун үйрөнөбүз. Экранда көргөзүлгөн таблица аркылуу бардыгын талкуулайбыз. Биринчи тилкеге көңүл бурабыз. Subject pronouns. Субъект ататоочтор. Эмнеге субъект ататооч дей турган болсок, анда бул субъект сүйлөмдүн ээси жана кандайдыр бир кыймыл аракетти аткарат. Ким, кимдер деген суроого жооп берет. Subject pronouns субъект ататоочторго I, мен, you, сен. Англисчеде сен жана сиз деген башка сөз жок болгондуктан, сен жана сиз дегенге you деген сөздү колдонобуз. Бул жерде дагы эркектерге жана аялдарга, жаныбарларга, жансыз нерселерге башка ататоочтор колдонулат. Эркектерге he, ал, мааниси ал бала дегендей. She, ал, мааниси ал кыз дегендей. It, ал деген мааниде. Жаныбарларга жана жансыз нерселерге колдонобуз. We, биз, they, алар. Мисалдарда карап өтөбүз. Мисалга, I sing, мен ырдайм. You sing, сен ырдайсың. He sings, ал ырдайт. Мааниси ал бала ырдайт. Эркектерге карата колдонулат. She sings, аялдарга карата колдонулат. Ал ырдайт. It sings, ал ырдайт. We sing, биз ырдайбыз. They sing, алар ырдайт. Бул жерде үчүнчү жакта he, she, it, ал дегенде эмнеге эс тамгасы кошулуп калды десеңиз, анда бул кийинки сабактарда кеңири өтөбүз. Үчүнчү жак, учурчакта дайыма үчүнчү жактын этишине эс мүчөсү колдонулат. He sings, she sings, it sings деп мисалда көргөзүлгөндөй. Бирок буну кийинки сабактарда кеңири өтөбүз. Эми кийинки тилкеге өтөбүз. Object pronouns. Объект ататоочтор. Биз субъект ататоочторду кыймыл аракетти аткарат дедик. Ал эми object pronouns. Объект ататоочтор кыймыл аракет объект ататоочторго карата аткарылат. Object pronounстарга me, мени, мага, you, сени, сага, him, аны, ага, her, аны, ага, it, аны, ага, us, бизди, бизге, them, аларды, аларга. Ушунун баары object pronouns. Мисалдар менен карай кетсек, she likes me. Ал мени жакшы көрөт. Бул жерде she сүйлөмдүн эси, ал эми me бул object pronouns. Себеп дегенде кыймыл аракет объект ататоочуга карата аткарылып жатат. She likes you. Ал кыз, жокса ал сени жакшы көрөт. She likes him. Ал кыз, мааниси ал аны жакшы көрөт.
She likes her. Ал аны жакшы көрөт. Мааниси ал кызды жакшы көрөт. She likes it. Ал аны жакшы көрөт. She likes us. Ал бизди жакшы көрөт. She likes them. Ал аларды жакшы көрөт. Эми кийинки тилкеге көңүл бурабыз. Бул жерде possessive adjectives жана possessive pronouns'ты үйрөнөбүз. Possessive adjectives деген бул жерде таандык сынатоочу же болбосо менчик сынатоочу. Аты айтып тургандай эле, бул бир нерсенин, бир заттын бирөөгө тиешелүү болгонун же болбосо таандык болгонун көргөзөт. Буларга my менин, your сенин, her анын, his анын, its анын, our биздин, their алардын. Ушул сөздөр. Мисал менен карай кетсек, my bag менин сумкам. Your bag сенин сумкаң. Her bag анын сумкасы. His bag анын сумкасы эркектерге карата. Its bag анын сумкасы же болбосо бул нерсенин сумкасы. Our bag биздин сумкабыз. Their bag алардын сумкасы. Кандайдыр бир бирөөгө тиешелүү же болбосо таандык нерсени айткыңыз келсе, анда ушул possessive adjectives'ти колдонобуз. Дагы бир айта кетчү нерсе, бул таандык сынатоочтон кийин дайыма зат атоочу колдонулат. My, your, her дегенден кийин дайыма кандайдыр бир зат атоочу же нерсе сөз келиш керек. Кийинки бул possessive pronouns. Таандык ат атоочу же болбосо менчик ат атоочу. Бул деле таандык сынатоочуга окшош. Бир нерсенин же заттын бирөөгө тиешелүү же таандык болгондугун көргөзөт. Бир гана айырмасы, таандык ат атоочу сүйлөмдө өз алдынча тура билет. Таандык ат атоочторго mine меники, yours сеники, his аныкы же болбосо анын, hers аныкы, ours биздики, theirs алардыкы, its аныкы. Бул жаныбарларга жана жансыз нерселерге колдонулат. Эми possessive pronouns таандык ат атоочтор кимдики деген суроого жооп берет жана сүйлөмдө өз алдынча тура алат. Мисалга, whose book is it? Mine. Бул кимдин китеби деп жатат. Бул жерде меники же болбосо менин өз алдынча жооп бере аласыздар. Мисалга, mine дегенден кийин эч кандай зат атоочу же болбосо сөз койбосок да болот. Ал эми таандык сынатоочто whose book is it деп суралган болсо, my book менин китебим деп myдан кийин дайыма кандайдыр бир сөз болуш керек. Ал эми таандык ат атоочу менен сөздөрдү койбосок боло берет. Мисалга, whose keys is it? Yours. Бул кимдин ачкычтары? Сеники. Whose book is it? His, hers. Бул кимдин китеби? Аныкы же болсо, ал кыздыкы. Whose book is it? Ours. Биздики дегендей. Whose book is it? Theirs. Алардыкы. Алардын китеби. Эми кийинки тилкеге көңүл бурабыз. Бул жерде reflexive pronouns. Reflexive pronouns өздүк ат атооч деп дагы которулуп калат. Сүйлөмдүн ээси өзү жөнүндө айтып жатканда
колдонобуз. Буларга myself өзүм, yourself өзүң, himself өзү эркектерге карата, herself өзү аялдарга карата, itself өзү жансыз нерселерге, жаныбарларга карата, ourselves өзүбүз, themselves өзүңөр, өздөрү. Бул таблицадан кантип өзгөрүп атканын көрсөңүз болот. Мисалдар менен карап кетебиз. I love myself. Мен өзүмдү жакшы көрөм. You love yourself. Сен өзүңдү жакшы көрөсүң. She loves herself. Ал кыз өзүн жакшы көрөт. He loves himself. Ал өзүн жакшы көрөт. Эркектерге карата. It loves itself. Ал өзүн жакшы көрөт. Жаныбарларга же жансыз нерселерге карата. We love ourselves. Биз өзүбүздү жакшы көрөбүз. They love themselves. Алар өздөрүн жакшы көрүшөт. Do it yourself. Өзүң кыл. They help themselves. Алар өздөрүнө жардам берди. Ушуну менен видео аягына келди. Бул видеодо бардык жактама ата тооштордун түрүн үйрөнүп алдыңыз деп үмүттөнөм. Кандайдыр бир суроолоруңуз бар болсо, же сүйлөм түзсөңүз, комментарийга калтырып кетсеңиздер болот. Мен сөзсүз аларга жооп кайтарам. Görüşкөнчө. With this, the video is over, and I hope this video was helpful to you. And thanks for watching. See you soon. Bye bye.